Ысык көлдү көрүү үчүн алыс жерден келген Джон шаардан адашып кетпөө үчүн милиция бөлүмүнө жолду сурап кайрылды. Бул учурда туристтик экология милициясынын инспектору Айсулуу Асылбекова англис тилинде эс алуучу менен баарлашып, ага жолду көргөзүп, көлдө жүрүү эрежелерин түшүндүрүп берди. Our country. Of course, I know a lot of places here. Okay, so like mountain we go skiing here. We have some one. Dostlar, buyruklap, omdu kolsuz saktoodu, kılmıştуулuk менен күрөшүүдө жарандарга, өзгөчө чет элден келген жарандарга сылык мамиле кылууну жана сервистик төлөөнү буйруклам. Каттамдар боюнча Жайдын аптаптуу мезгилинде керметтүү ысык көлгө келген эс алуучулар узарбын. Алардын коопсуздугун камсыз кылуу милициянын милдети. Иштин кыйындыгына карабай милиция кызматкерлери туристтерибиздин көл жээгинде эс алуусун камсыз кылыш үчүн күн-түн дебей иштеп келишет. Уважаемые отдыхающие, не заплываем за буйки. Урматтуу эс алуучулар, суга түшкөндө суга түшүү эрежелерин сактагыла, өз коопсуздугуңарды карагыла, суга чөмүп кетпегиле. Ысык көлүбүзгө жылдан жылга келген туристтердин саны өтө көбөйдү. Ички туристтер, чет элден келген жарандар өтө көп келет. Биздин ошо туристтик экологиялык милициянын эң бирден бир кызматыбыз болуп, ошо туристтерге тез жана өз учурунда тийиштүү жардам берүү болуп эсептелет. Биздин кызматкерлерге чет элден келген жарандар өтө көп кайрылат. Алар көбүнесе базар каякта деп сурашат, магазин каякта деп сурашат, көлдү, анан көбүнчөсү ошо адашып кетишет жана буюмдарын жоготуп алышат. Ошолорго биздин кызматкерлер түрк, кытай, англис тилдерине эркин сүйлөгөндүктөн аларга тез жана өз учурунда жардам беребиз. Көл жээгинде эч кандай уруксат, кагаз жок, балык кармап, тор жайгандар дагы бар. Бул учурда туристтик милиция кызматкерлери торлорду тазалап, мыйзамсыз иш-аракеттерге бөгөт коюп келет. Экологиялык кылмыштар жөнүндө айта кетсем, өзүңүздөр билгендей, былтыр өтө көп болчу торлордун саны. Биз тараптан эле 400 километрден ашык тор, Кытай синтетика тору көлдүн үстүнөн тазаланып чыккан. Быйыл болсо башка службалар менен биргеликте араң эле 97 километр тор чыкты да. Бул статистика эмнени айтат? Бул статистика көлдө тор азайган жөнүндө маалым берет да. Бирок 100% браконьерчилик токтоду деп айта албайм, бирок мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыр жок койсо. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы эскертет, сууга түшүүдө коопсуздук эрежелерин сактап, өзгөчө жашы жетелек балдарды абайлоого чакырат. Себеби эрежелерди толук сактабагандыктан өмүрүңүзгө коркунуч алып келиши мүмкүн.